Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымда жана мырзалар, сиздер үчүн жакшы иштер бар официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Мусейинкулович. Урматтуу мекендештер, сиздер билгендей биз жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору Германия, Польша, ошондой эле Россия боюнча официалдуу заводдорго, фабрикаларга, цехтерге жумушка орноштурабыз. Азыркы убакта бизде Кудай буюрса Россия боюнча жумушка баргандар арбын. Кече Кудай буюрса мынакей 7-чи группанын мырзалар машина заводко кетишти Тула областына. Азыркы убакта бизде болсо жанагы ток эти, балык эти, колбаса, теплица, ошондой эле складтарга барам дегендердин 14-чү группасы чогулуп атат. Себеби деген биз Россия боюнча 5-6 компания менен келишимдер түзгөнбүз. Ошо 5-6 компаниянын ар кандай жумуштары бар. Биринчи пландагы жумуштар, экинчи пландагы жумуштар деп. Азыркы убакта биз ушул чыгарылса мен колбаса боюнча маалымат бермекчимин. Урматтуу мырзалар, эгер сиздер Россияда барып калган болсоңуз, же Россияга барып калып жумуш таппай издеп жүргөн болсоңуз, жумуш ошондой эле Кыргызстанда туруп ар кандай шарттарга байланыштуу кредитин төгөм, карызым жабам деп жүргөн мырзалар, жигиттер, Россиянын Смоленск областындагы Останкино аттуу чоң колбасный цехке иштеп калсаңыздар болот. Айлык акысы 3300 жазылат, 6 күн иштеп 1 күн эс аласыз. Жатаканаңыз бекер болот, тамак ашы 2 мал бекер болот. Кимде ким иштегенди кааласа, ошол колбасный цехке азыр биз 30 мырзаны алып атабыз. Будан азыр менен кийинки мен ушул чыгарышта мен азыр видео коюп коем. Ошо биздин казак туугандар барып иштеп аткандагы алардын комментарийлерин коюп коем, андагы көрүп коесуздар. Урматтуу мекендештер, жакшы иштер бар жумуштарды орноштуруу долбоору азыркы убакта бардык биздин кыргыз мекендештерди Смоленск шаарындагы чоң Останкино аттуу чоң компаниянын колбаса чыгарган чоң завод цехине жумушка чакырабыз. Күнүнө 3300 төлөп берет. 2 мал тамак аш бекер, униформасын берет. 6 күн иштеп 1 күн эс аласыз. 11 сааттык жумуш. Эртең саат 8ден кечки саат 8ге чейинки күндүзгү смена, ошондой эле кечки түнкү смена, кечки 8ден эртең 8ге чейинки түнкү смена болуп бөлүнөт. 12 саат деп жазылат. 12 сааттын 1 сааты обедке бөлүнөт, же болбосо ужинге бөлүнөт. Ар айдын 15-inde 30-unda айлык алып турасыз. Ошондой эле жума сайын намаз алып турсаңыз болот. Срочно 30 адамдан алабыз. Кимде ким балаңыз болобу, өзүңүз болобузбу, коңшу колон болобу, достор болобу, жумуш издеп жүргөн мекендештерди жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору Смоленск шаарында Россияга жумушка орноштуруп коебуз. Ал жакта мыйзам чегинде өздөрүнүн эмгек келишимин түзөт, регистрация кылып берет, униформасын берет. Ал эми ИНН, СИНИЛС, анан жанагы зеленый картаны ошо бригадирдин жандармдары менен өзү бүтүп аласыздар. Азыркы кийинки видеону көрүңүздөр. Бул болсо биздин казак туугандардын орусча, казакча биздин выступление көрүп коңуздар. Колбасный цех бардык мекендештерди, мырзаларды жумушка чакырабыз. Андыктан биздин +996 508 888 230 номуруна жазсаңыздар, бардык суроого бизден жоопторду аласыздар. Ошондой эле машина заводу бар, ток эти бар, балык эти бар, аэропорт шеремети бар, нан заводу бар, жумуштар көп. Чала бериңиздер, бардык суроого жооп беребиз, жумушка орноштурганга чоң жардам беребиз. Жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору ар дайым сиздер менен, биз менен байланышта болуңуздар. Ассаламу алейкум барлыктарыңызга. Мен Атымбек Султан, мен Россиядамын. Город Гагарин. Колбасный цехта жумуш жасап жүрмүн. Келгениме 1 ай болду. Акча убактылуу төлөйдү, зарплатасын. Общагасы жакшы. Тамактары бар заводдо 2 убакыт. Баары жакшы, келсеңиздер болот.